Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүнкү биздин чыгарылышта бул видеодо силерге Чүй районуна жайгашкан, Чүй районуна караштуу өзүңүздөргө белгилүү, таанымал, популярдуу жерлердин бирөөсү деп койсок болот. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул Гавайи кафеси болуп аталат. Биз бул жерде турган аккууларды силерге көрсөтүү менен бул видеону баштамакчыбыз. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, эс алуучу жерлер көрүнүп турат. Көл, бул жерде кичинекей корабль дагы бар экен. Корабль, аккуулар жакында эле популярдуу дыкындыш деген өрчүп калды беле. Мына ушундай живой аккуу ушул жерде турат. Ал видеодо жасалма аккуу болсо, бул жерде живой аккуу турат. Көрүп алыңыздар. Биз силерге мындан ары дагы көптөгөн эс алуучу жерлерди, жайларны силерге көрсөтмөкчүбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Ал эми аккууну алдынан, жакындан көрсөтүп бериңизчи дегендер болсо, азыр биз жакын коюп көрсөтөбүз. Мен жакындаган сайын качып баратат. Мен жакындап аракет кылып тартып көрөйүн. Канчалык жакын келет, не болот, качан качпайбы, азыр сурап көрөбүз. Эмне качасың, бергин. Бергил. Кетип барат, караңачы. Тигил өзүнчө эле го. Тез эс алып, бутун деле кыймылдатпайт, ушулар кантип кетет экен го. Бул деле бизге окшоп буттарын түртөт экен. Астыңкы моундай манжаларды моундай кылып түртөт экен да. Ошодон кетет экен. Тиги деле ошентип кетип барат. Мына ушундай достор, аккуу учту. Бизден алыстабай туруңуздар, биз көрсөтөбүз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Төөнү жетелеп чөлдө бараткандын элесинде элестетип, бул жерде эстелик коюлуптур. Аны эми бул жагын карасаңыздар, Бране Хотел комплекстик эс алуучу жайлары. Бул жерден арендага саатына, суткасына берилүүчү квартиралар ушул жерде экен. Брана Хотел. Биз эми ичине киргенге мүмкүнчүлүк болбойт. Биз силерге дагы бул жактагыларды көрсөтөбүз. Ушул Брана Хотел комплекстик жанынан эле түз эле кирип келгенде Гавайи эс алуучу жай экен. Мына ушундай көрүнүштө. Бул жерде дагы бир эстелик бар экен, урматтуу достор. Убактыңыздар болсо, менен кошо аягына чейин көрүп коюңуздар. Бул роботтан жасалган кыздын эстелиги. Мен дагы бул жерге биринчи жолу келип жатам, ошондуктан силерге көп нерселерди көрсөтүп берейин деп чечтим. Ал эми ананас өстүргөн бул жерде дарактын дагы ушундай эмеси бар экен. Бул жерде бир эмес 20-30дан ашык ушундай отургузулуптур. Ананастын көчөтү отургузулган, бул жакта деле бар экен. Эми бул көлдү жакшылап эске алсаңыздар, ар бир эле караган жериң балык жүрөт. Кайсыл жерди карабагын сразу балык көрүнөт экен көзүңө. Бирок силерге камерадан жакшы көрүнбөй калат. Биз азыр башка жактарды улантабыз көрсөтүүнү. Биз бул жерден көпүрөдөн өтүп баратабыз. Бул жерде аккуунун учкан эстелиги бар экен.
Бул жагында ананастын көчөтү менен крокодилдин эстелиги. Биз мындан ары бул жактарды силерге көрсөтөбүз. Көк шибер менен баспагыла по газону не ходит деп жазыптыр. Бул жерде кызыл ажыдардын эстелиги. Арчалар. Бул жерде арсландын эстелиги турат. Бул жерде көчөлө бар турбайбы? Карагайдан жасалган көчөлө бар экен бу жерде. Бул жерде болсо деле, бул деле менимче карагайдан жасалган болуш керек. Менимче прокатка берилет го дейм булар. Так, менеси 120 чейин чыгат экен. Ал эми оборот болсо 10 000 оборот, то есть 100 000 оборотко чейин чыгат экен. Скоросту, коробкасы механика, ручник бар. Коробкасы автомат экен. Коробкасы автомат экен. Ал эми бул жерде сиздер жакшы билесиздер, мистер Бендин унаасы. Мистер Бенди өзүңүздөр жакшы тааныйсыздар. Өтө Голливуддун популярдуу актеру болуп эсептелинет. Ошо мистер Бендин унаасы. Эски. Бул жагында болсо биринчи чыккан Москвич. Номер дагы крутой экен, 7777. Москвич 403 экен. Жабык экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жабык, биз бул жактан сиздерге көрсөтүп коелу. Бул жерде военнослужащий Виллис деп койсок болот. Эски, бирок обалы жакшы. Состояниясы зың экен. Чытырбыды. Бул жакта Запорож. Өтө популярдуу болгон Запорож. Биринчи чыккан, бирок жылы кайсы жылы чыккан экен бул? Жылыны билиш керек да. Бирок жакшы экен. Эшигин карасаң, бул жагынан ачылат. Эки эшиктүү. Бул жагында деле карагайдан жасалган көчөлө бар экен. Биз силерге азыр дагы бул жактагы көргөзүүнү улантабыз. Мен силерге азыр бул жердеги өжүктөн жасалган аюуну көрсөтөм. Көрүңүздөрбү? Өжүктөн жасалыптыр. Көлдүн үстүндө эстелик болуп турат. Тегите жактардагы эс алуучу орнуктар турат. Ал жактарга через катамаран аркылуу өтүп барып ошол жерде силерди калтырып коет экен. Ошол жерден убакыты бүткөндө кайра алып келип коет экен. Ушундай өтө сонун эс алуучу жайлар бар биздин өлкөбүздө. Бул жакта болсо 2 жаш суратка түшүп үлпөктөй болуп жатат экен. Съемка болуп жатыптыр. Биз аларга мüşаат кылбайлы, башка жактарды көрсөтөлү биз. Тани мындай кечинде кооз болуп көрүнүш үчүн мына жарыктыктарды коюптур. Кечинде өтө сонун көрүнөт бул жерлер. Kölün tunuktun karаңыздар. Сіздерге азыр бұл жерден бұл жақты көрсөтөбүз. Алыстабай туруңуздар.
түлкү. Лисичканын эстелигин коюп коюптур бул жерге. Азыр биз бул жака барып, бул жерде дагы силерге азыр көргөзүп коебуз. Көлдүн так ортосуна келдик деп койсок болот. Аккулар тети бурчта учуп жүрүшөт. Бул жакта дагы бир жакындан караганыбызда мына ушундай көрүнүштө экен. Мына ушундай достор. Видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыздар. Биз силерге дагы деле көрсөтүүнү улантабыз. Эгерде бизди биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, видеого лайк басып, катталып, колокольчикти басып коюңуз. Анткени биз силерге бардык көптөгөн нерселерди көрсөтүп беребиз. Себеби бизден көп нерселерди көрүү үчүн сиздер бизге катталып коюшуңуздар керек. Катталып койсоңуздар биз Бишкек шаарындагы жана Чүй өрөөнүндө жайгашкан көптөгөн ушундай эс алчу жайларды жана үйлөрдү, машиналардын, унаалардын бааларыны, бардык нерселерди көрсөтүүнү улантабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.